Салам кыздар, жаңы келип аткан кыздар дагы бүт барыңыздар менин каналыма кош келипсиздер. Бул жерде азыр мен кантип команданы көрсө болот, кантип айтканда көп берилип аткан суроолорго жооп бергенге аракет кылам. Мына мен бул жерге уже личный кабинетиме кирдим. Бул жерди көрүп атасыздарбы? Мына личный кабинет. Аны бассаңыздар өзүңүздөрдүн личный кабинетиңиздер чыгат. Мынакей. Мына бул жерде сиз если шаг менен кетип аткан болсоңуз, сиздин шаговый подарокторуңуз келип аткандары бар. Бул жерде заявка жазсаңыз заявкасы болот. Регистрацияны кыламын десеңиз регистрация мына жерди басасыз. Счетуңузда канча акча болсо бул жерде. Анан көпчүлүк учурда купон ойнотулат. Купондолорду бул жерден көрсөңүз болот. Заказыңызды бул жерден, командаңызды бул жерден, анан отчеты бул жактан. Если личный данныйларымды өзгөртөмүн десеңиз, телефон номерди, например, ушул жака кирип өзгөртсөңүз болот. Бул сообщество дейт, сообществого кирип дагы мисалы үчүн жанагындай перерегистрация тиги бул деп атпайбы, ошол жерлерди биринчи адам каттаганда ошол жерге кирип аты жөнүн жазып, ошол адамдын аты жөнү чыкпаса, анан регистрация кылсаңыз болот. Бул обратная связь, мисалы үчүн какой-то бир проблемаңыз пайда болуп калса, ошол жака кирип көрсөңүз болот. Менде азыр суроо команда боюнча деп атат. Мына командага киребиз. Мынакей. Командага киребиз. Мына командада эмне болуп аткандарын көрөбүз. 46 консультант кылбаптыр. Не сделали ни одного заказа дейт. Анан детальный образ. Менин астымда кимдер бар деген суроолор болуп атат. Ылдый түшөбүз. Моя структура. Мына менин астымда ушунча адам бар. Бирок на самом деле катуу иштеп атканы 2 линия. Мынакей. Анан дагы кимди көрсөк болот? Мисалы үчүн бул жерде Нуриза деген кызды кирип көрүп чыксак болот. Нуризанын астында канча адам бар? Мына мындай ичине кирдик. Мына 2 адам бар, 2 линиясы бар. Бирөөсү Чолпонай, бирөөсү Рабия. Мына Рабия дегенге кирсек, мына метод сосиска деген менен иштеп атабыз. Рабиянын ичинде 3 и 1 адамы бар. Например, карайбыз. Ошентип ушул жакты карап чыкса болот. Анан дагы заказдарын көрсө болот. Так. Мой счет. Бул жакта канча кешбектер түшүп аткандарын көрсө болот. Мына бул жерде кешбектер турат. Бул жакта доступный акчалар турат. Андан кийин бул жерде заказдарым келип атыптыр. Мына готов сборки дейт. Мына ушуну басып, эмне заказ келип атканын көрсөк болот. Меники бул жерде автозаказым. Мына автозаказдарым келип атыптыр. Так, бул автозаказым үчүн 22 кешбек и почти 1 балл. Анан бул жагында карайбыз. Счет по заказу дейт 106 сом экен. Транспортный сборго 1 сом 68 тиын. Бул менин кешбегимден 69 сом почти түшүптүр. Объемный скидкамдан 23 балл и сом кетиптир дагы. Мен ошондо 106 сомдун ордуна, почти 107 сомдун ордуна 16 сом эле төлөйм. Ушул жерден бүт бардыгына кирип көрүп алса болот. Так, андан кийин дагы оформить заказ. Бул жака кирип туруп эле мынаны басканда оформить по артикулу, да, если, например, сиздер каталогдон бүт артикулдорун көрүп жазып алган болсоңуз, бул жака кирип, например,
мына пункт выдачаны обязательно өзүңүздөр жакшы жакын жерди, жакшы көргөн жерди тандасаңыздар болот. Например, мына мен өзүмдүкүнү тандадым. Меники ар дайым бир жерге келет. Андан кийин мына заказ уже эме кылып атабыз. Так, анан заказ товаров деп турат бул жерде. Ал жерге, например, артикул номерди жазышым мүмкүн. Артикул номерди жаздым. Мына биздин хит, ушудан мисал үчүн мен 2, 3, 4 тандашым мүмкүн. Же бир эле штукту тандашым мүмкүн да, например. Добавить этип кошуп коебуз. Так, мына бул жака кошулду, уже. Мына кошулду. Если ушул бул жерге ушинтип артикул боюнча көп эме кылдыңыз, көп товар тандадыңыз да, бирок бир товар ашыкча болуп калды, например, ушуну мынаны басып, бул жерде удалить деген турат. Удалитти басып, мынтип туруп өчүрүп салсак да боло берет. Так, андан кийин если товарыңыз жакпай калган болсо, удалить товар деп мынтип өзгөртүп койсоңуз болот. Так, дагы сурооңуздар болсо кайрылсаңыздар болот. Бул жактан көптөгөн нерселер